Дагы бир жолу жалпыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Биздин Соло ТВ каналынын көрөрмандары өзгөчө маанай тартуулаган, өзгөчө мээримдүүлүктү элибизге тартуулаган биздин сыймыктуу эжекебиз Алтынай Нарбай эжекебиз быйыл жаңы жылды кандай өтөбүз, анын биргеликте сурайбыз. Конуп турсун сезимдерди, периште коруп турсун, билбеймин кандайдыр жолдор менен. Эжеке, жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат, өзүңөрдүн да жаңы жылыңар менен. Мына үнүмдөн эле билинип турат, эми жаңы жылды аябай жакшы тоскон. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, мекендештер, ушу Соло ТВ каналына өтө терең ыраазычылык. Ар дайым бизди сиздер менен байланыштырып, биздин акыбалыбызды сиздерге жеткирип, сиздердин абалыңыздарды бизге жеткирип, жаңы жыл аябай жакшы жылдардан болду өткөн жылыбыз. Эми кичине отчет берсем, эң негизгиси Кудайыма шүгүр деп баардыгыбыз жумушка чыктык. Ошол мени аябай кубандырды. Бир жыл мурун пандемияда биз камалып жаткалдык баардыгыбыз. Бирок ошондо дагы биз мен бала чакам менен өнөр инсандары менен чыктык кайрымдуулукка. Анан быйыл дагы ошондой болуп калат, миш-миш десе дагы коркуп атканбыз, дагы камалып калабыз деп. Бул адамдын жан дүйнөсүнүн камалып калганы баардык нерседен оор болуш керек. Бул баягы тириктин өлүгүндөй же болбосо бир маленький смерть дегендей эле да. Анан быйыл ошого сүйүндүм, аябай кубанычтуу. Баардыгыбыз жумушка барып, бирибизди көрүп, балдарыбызга сабак берип, баягы пандемияда онлайн болуп, мугалимдер да кыйналды, ата-энелер, биз эмештер кыйналды, окуучуларыбыз кыйналды. Ошондой мезгил болсо дагы мен 67 мектеп гимназияда иштейм да. Ошол жердеги окуучуларым Казакстандагы Тайкүлүк деген эл аралык деңгээлде конкурстан гран-прилерди утуп бизди кубандырып жатты. Анан ошол кубанычтын ошонун бириси ушул кубанычым болду. Экинчиси үй бүлөбүздө кызыбызды турмушка бердик, ал кубаныч болду. Неберелүү болдук, бул кубаныч. Анан өнөр өзүмдүн чыгармачылыгымда болсо 4 тыр жарыкка чыкты. Кудайым буйрса, жакында эле Жаным балам деген Акбар Кубанычбековдун сөзүнө жазылган Элмурат Кежи обон жазды. Ошолор жакында эле чыкты. Бир жумадан өтө элек. Чыгармачылыкта дагы жакшы ийгиликтер. Анан эми чоң филармонияда концерт берсек дагы мындай азыркы заманбап кылып чай концерт деп элдер менен жолугуп, бир дасаркондо насиптешип, Бишкекте 2 күн, Ошто 3 күн коюп мына келип, баягы көп ырдаганга үнүм олтуруп калыптыр. Азыр сүйлөсөм дагы мына 2 голос болуп чыгып атат. Бул дагы болсо сүймөнчүк, элдин ошончо каалап дагырда бер десе, баягы өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар деп кыйкырдай берип, үнүм отуруп калды. Ага деле кайылымын, себеби ар бир кесип ардактуу дейт. Мен өзүм кесибимди сүйөм. Грыжа болсом дагы, үнүм бүтсө дагы, кандай уйкудан калсам дагы мен өзүмдүн кесибимди, өнөрүмдү сүйөм. Ошон үчүн баардыгына кайылым. Ошол интервьюга дагы үнүм ооруса дагы келдим. Себеби ыраазычылыгымды айткым келди эл журтубузга. Ушундай сүймөнчүлүк Кудайдан миң тилейм. Ушул элдин сүйүүсүнөн айырбасын, эч качан жолдон адашып кетпейли, ар дайым түз жакшы жүрөлү деп. Анан айрыкча эми сүйүнгөнүм менен кошо өкүнгөнүмдү да айтып коеюн. Өкүнгөнүм эмнегедир ушул мурда деле болчу, бирок быйылкы жылы зордук зомбулук ушул аял затына, кыз балдарга көбүрөөк болуп, мен эмне катары жүрөгүм аябай айрылды. Мен ыйламаган күнүм болгон жок. Ошол соцсеттерден окуп алып эле аябай ар бир эненин ордуна коюп, ар бир кыздын ордуна өзүм коюп көрсөң өтө оор болду. Мен ошо өтүнүп кетер элем. Ушул айтат экен да душмандар, эгерде дейт, ошол улутту жок кылам десең, ошол урууну жок кылам десең, же ошол үй бүлөнү жок кылам десең, биринчи кыз балдарына тийиш дейт экен да. Эни ургачыларына тийишсең, ошондо ошол үй бүлө жок болот, ошол улут жок болот. Себеби Кудайымдан кийинки Кудайым аял заты дейт. Кудай таалам ушул адам затын жаратсын деп аял кишини ургачы кылып жаратып, анан ушул биздин кыргыздын санын ушул энелер көбөйүп жатат да. Жаш кыздар, баягы кечээги секелектер, эртеңки байбичелер, кыргыздын келиндери, бүгүнкү периштелер деп
кыздарды аздектесек, урматтуу мырзалар, балдар, аталар, агалар, инилер, себеби кыз бала төрөлгөндө эле энелик мээрим менен төрөлөт экен, ошон үчүн кукла ойношот. Анан ар бир эле кызды же болсо энени ушундай кайгыга салганда бул аалам кайгыга түштү деп эсептей берели. Ал менин эле бирөөнүн эле кызы эмес, баарыбыздын кызыбыз, бирөөнүн энеси эмес, баарыбыздын энебиз, кыргыздын энеси. Анан ошондой жактарды өзүбүздү тарбияласак, эгерде биздин кыргыздын тукуму жакшы болсо, генибиз жакшы болсо, илим поз, дүйнөлүк адамдар чыксын деп тилек кылам мен. Анан ошол тилегибизге жетиш үчүн аял затына жакшы көңүл бурса, көңүлү кунак болсо, жакшы жашоо болсо, көңүл бурулуп турса, ошол энеден мыкты балдар жаралат да. Анан ошон үчүн өтүнүп кетер элем, ушул кыздар төрөлгөндөн баштап жүзгө чыгып өткөнгө чейин аял затын сыйласак деп мырзалардан терең эне катары, мугалим катары өтүнөм. Бирибизди урматтап, сыйлап, кыргыздын каны мыкты болсун десек, кыздарды аздектейли, кадырлайлы, бактайлы, тумаардай кылып көкүрөккө сактайлы, көзүнүн карайындай сактайлы, ошону каалайм. Тилейм. Мынакей, быйыл канчанчы жылы жаңы жылды тосуп атасыз? Сиз үчүн канчанчы жылкы? Мен үчүн 54-чү жылдын жазы. Жылы, жаңы жылы. Аяз атага канча жашыңыздан баштап ишенбей калдыңыз? Аяз атага ошол эс тутумуң эми мугалим катары ак караны ажыратканың бир 10 жаштын тегереги болот да, ошондо эле Аяз ата деген атайын балдар үчүн уюшулган инсан экен деп түшүнүп калганмын. Анан өзүм мугалим болгон үчүн азыр ошол балалыктагы кубанычтарым, балалыктагы өкүнгөндөрүмдүн баардыгын азыр мугалим катары көрөм да, анан ошо окуучулардын арасынан мен Алтынайды көрөм да, анан аяп кетем. Балалык деген ушундай баю, таза, барактай, таптаза экен деп, анан балдар таза, ошон үчүн балдардын жан дүйнөсү таза, жүрөгү таза, мээрими таза, ошон үчүн мен мектептен кетким келбейт. Ошол таптаза барактардын арасынан мен да таза болуп жүрөйүн депчи. Рахмат эжеке, келиңиз анда жалпы кыргыз элибизди жаңы жыл менен куттуктап, жакшы бир сөздөрдү айтып коелу. Жаңы жылыбызда эң биринчи ден соолукту каалайм, ден соолукту тилейм. Кандай бая айтат го, ден соолугу жок падышадан ден соолугу жакшы кул бактылуу деп. Ошон үчүн ден соолукка кам көрөлү, ал үчүн бирибизди колдоп жөлөйлү, мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарды колдоп жүрөлү. Алар мүмкүнчүлүгү чектелген болгону менен, бир мүчөсү кем болгону менен алар эң таланттуу, эң кыйын инсандар. Мен канча бир туугандарды таптым, ушул алар чыныгы бизнесмендер, чыныгы инсандар, бийчилер, ырчылар. 6 саны заман туруп, жан дүйнөбүз майып болбойлу, бул жан дүйнө майып болгон баардыгынан баягы тирин өлүгү деп коет го. Ошон үчүн бирибизди колдоп жөлөп, билимдүү болуп, бирибизди жетелеп, кыргыз элибиз аябай бийиктерге жетип, дагы дүйнөлүк бололу. Быйыл дүйнөдө спортсмендерибиз, өнөр инсандары бизди жүзүбүздү жарык кылдыңар. Эмки жылдагы мындан да, быйылкы жылдагы мындан да бийик болушун каалайм.